Саламатсыздар, урматтуу достор. Албетте азыркы учурда ушундай маселелер аябай көп жаралууда. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөрдүн үй бүлөгө көмөк боюнча жобого ылайык аз камсыз үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пул ала алышат. Алар кандай үй бүлөлөр төмөнкү жөлөк пулду ала алышат? Эгерде ошондой үй бүлөдө 16 жашка чейинки балдары болсо, же болбосо үй бүлөнүн кирешеси 900 сомдон ашпаса, ошондой үй бүлөлөр төмөнкү жөлөк пулга ээ боло алышат. Кандай үй бүлөлөр төмөнкү жөлөк пулга ээ боло алышпайт? Эгерде ошол үй бүлөдө жеңил машинасы болсо, же болбосо айыл чарбага багытталган машинасы болсо, же болбосо жүк ташуучу машинасы болсо, же болбосо бир жерден айлык алышса, же болбосо дыйканчылык менен алек болгон болсо, ошондой үй бүлөлөр төмөнкү жөлөк пулга ээ боло алышпайт. Эске салуучу нерсе бар. Эгерде үй бүлөдө бир башкача кирешелер болот. Эгерде мисалы пенсиянын баардык түрлөрү, мамлекеттик жөлөк пулдардын баардык түрлөрү, сөөк коюуга жөлөк пул, мисалы погребение деп коебуз, же болбосо кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдары болсо, андай кирешелер эске алынбайт. Эгерде ошо муктаж болгон үй бүлөгө көмөк аттуу жөлөк пул алам деген болсо, алар жергиликтүү эмгек жана социалдык өнүгүү аймактык башкармалыгына кайрылып арыз менен ошол жерге кайрылса, андан кийин төмөнкү жөлөк пулга ээ боло алышат. Эгерде арызды четке каккан болсо, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жана шаардык мэриянын алдындагы арыздарды даттанууларды кароо боюнча комиссияга арыз менен кайрылып, өзүңөрдүн арызыңарды даттансаңар болот. Рахмат.